Урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан айы бул күнөөлөр кечирилүүчү ай. Бул айда биз күнөөлөрүбүзгө көп истигфар айтышыбыз керек. Аллах Таалага тооба кылып кайтышыбыз керек. Аллах Тааладан бизди ката кемчиликтерден тазалоону, биздин жүрөктөрүбүздү агартууну, жүрөктөрүбүзгө нур берүүнү суранышыбыз керек. Албетте инсанды азапка салуучу, инсанды эртең кыямат күнүндө чоң зыянга душар кылуучу нерсе бул күнөө болуп эсептелинет. Күнөө себептүү инсан бул дүйнөдө жүрөгүнө карадак басат. Күнөө себептүү инсандын бул дүйнөдө көзүнө май басат. Бул дүйнөдө жакшы иштерди көрбөй калат. Күнөө иштерди жакшы деп санап, ошонун артынан чуркап калат. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир жасаган күнөөдөн Аллах Таалага тооба кылып кайтуу милдет болуп эсептелинет. Бул истигфар айтыштык, күнөөлөргө тооба кылыштык Аллах Таала Кур'ан Каримде буйруган буйрук. Пайгамбарыбыздан алдын кандай гана пайгамбарлар келбесин, алар өз үммөтүн Аллах Тааладан күнөөлөрүнө кечирим суроосуна буйруган. Аллах Тааладан истигфар талап кылууга буйруган. Аллах Таалага жасаган күнөөлөрүнөн тооба кылып кайтып, анын жөнөткөн пайгамбарына моюн сунуп, анын шариаты менен жашоого бардык пайгамбарлар чакырган. Жада калса акыркы пайгамбарлардын мөөрү болгон сүйүктүү пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн көптөгөн хадистеринде бизди көп истигфар айтууга чакырган. Өзгөчө Рамазан айында биз Аллах Таалага көп истигфар айтышыбыз керек. Бассак, турсак истигфарда болушубуз керек. Намаздан кийин, азандан кийин, дарат алгандан кийин, жатканда дагы, турганда дагы, көчөдө басканда дагы, деги эле кандай иш аракет кыймылда боло турган болсок, Аллах Таалага көп истигфар айтып, күнөөлөрдөн кечирилип, таптаза жаңы энеден төрөлгөн баладай болуп чыга турган ай болуп эсептелинет. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул истигфарлардын өзүнүн ар кандай формалары бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар кыл учурда ар кандай формаларда истигфар айткан. Мына ошол истигфарлардын кээ бирки формаларын айтып өтө турган болсок, мындайча айтканда истигфар деген бул күнөөлөргө Аллах Тааладан кечирим сураштык. Аллах Тааладан ошол күнөөлөрдүн кечирүүсүн, ошол күнөөлөрдүн өчүрүүсүн тиленип сураштык. Мына ошол истигфар болуп эсептелинет. Албетте истигфар бул жүрөктөрдү тазалайт. Инсандын ыйманын күчөтөт. Инсандын дагы ибадаттарга көп кызыгып аткарууга, Аллах Таала тараптан ага жакшы иштерге тафик берүүсүнө себепкер болот. Анткени инсан жүрөгүндө күнөө боло турган болсо, Аллах Таала мындай кара даг баскан жүрөккө жакшы ибадат кылууга тафик бербейт. Инсан өзүн тазалап, Аллах Тааладан тилене турган болсо, анда Аллах Таала бул таза жүрөккө тафик берет. Күнөөсү таза адамдарга Аллах Таала жакшы иштерди аткарууга тафик берет. Садака кылууга, намаз окууга, кошумча нафил намаздарды окууга, орозо кармаштыкка, дагы башка илим алууга, дагы башка илим таратууга, жана башка кандай жакшы иштер боло турган болсо шарият буйруган. Мына ошолорду аткарууга Аллах Таала өзү тафик берет. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах Тааладан көп истигфар сурашыбыз керек. Мына ошол сыяктуу эле эртең кыямат күнүндө инсан күнөөлөрүнөн тазаланмайынча ал бейишке кире албайт. Аллах Таала бул инсан эгер жүрөгүндө ыйман боло турган болсо, кабырда азап берип күнөөдөн тазалайт. Ал жерден дагы ашып кала турган болсо, дозокко алып барып күнөөдөн тазалап, андан кийин бейишке киргизет. Же болбосо инсан Аллах Тааладан өзү истигфар айтып, өзү күнөөлөргө кафарат болуучу амалдарды бул дүйнөдө аткарып, күнөөдөн таптаза болуп, эртең бейишке ылайыктуу болуп барат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз көп истигфарларды айтышыбыз керек экен. Эми бул истигфарлардын айттык, ар кандай формалары бар. Биз ошолорду жаттап, эгер жаттай албай турган болсок, кагазды карап деле айтып жүрө турган болсок, албетте көптөгөн фазилеттерге ээ болобуз. Ошол күнөөдөн таза болгон себептүү истигфардын көптүгүнөн Аллах Таала бул дүйнөдө пендеге береке иштерин ачат. Дүйнөнү
мөл кылып берет. Ага мал мүлктү мөл кылып берет. Аллах Таала ага бала чакадан берет. Аллах Таала берген мал мүлкүнө, берген бала чакасына, ага Аллах Таала берген пендеге берген өмүрүнө, пендеге берген ден соолугуна береке берип коет. Жакшы жолдорго гана жумшай турган кылып коет. Ал береке инсан өзү муктаж болгондо ар дайым астынан таба турган кылып коет. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз көп истигфар айтышыбыз керек. Өзгөчө Рамазан айында, күнөөлөр кечириле турган айда биз Аллах Тааладан көп истигфарларды айтып, күнөөлөрүбүзгө кечирим сурашыбыз керек. Мына ошол истигфарлардын эми кээ биркилерине келе турган болсок, биринчи истигфар бул төмөндөгүчө дуа: Аллахумма робба Жибриля ва Микаля ва робба Исрафил. Аллахым, сен Жибреилдин жана Микаилдин жана Исрафил периштелердин роббусусун. Аузу бика мин харру нарин. Сенден биз дозоктун ысыктыгынан, ва мин азабил кабр, жана кабырдын азабынан коргоо сурайбыз деген истигфар. Бул дагы дуанын бир түрү. Андан кийинки истигфар: Роббана иннана аманна фагфир лана зунубана. Роббубуз, биз сага ыйман келтирдик. Эми ошол ыйманыбыз себептүү биздин күнөөлөрүбүздү кечир. Вакина азабан нар, жана тозок отунан сакта. Ва каффир анна сайатина, жана биздин күнөөлөрүбүздү өчүр. Ва таваффана ма'ал аброр, бизди аброр менен, солих кишилер менен бирге жаныбызды алгының. Биздин жаныбызды алаткан кезде таква абалыбызды алгының, ыйманыбыз толук абалда алгының, бизди күнөөдөн таза болгон абалыбызда биздин жаныбызды алгының. Роббана ва атина ма вааттана ала расулика, жана сен пайгамбарыңа убада кылган нерсени бизге бергиниң. Вала тухзина яумал кыяма, кыямат күнүндө бизди азапка салып шерменде кыла көрбөгүн. Иннека ла тухлифул миат, албетте сен берген убадаңа каршы чыкпайсың, аны бузбайсың деген дуа. Бул дуаны дагы жаттап, биз ар намаз сайын, же түндө тахаждка турганда, же нафил намаз окуп атканда, саждага барган кезде, кандай эле орун болбосун, ушул дуаны да кылып жүрүшүбүз керек. Андан кийинки дуа: Роббана гфир лана зунубана ва исрафана фи амрина. Аллахым, биздин күнөөлөрүбүздү кечиргиниң, жана өз иштерибизде кылган исрафтарыбызды да кечиргиниң. Эгер мал мүлк сартпай турган болсок, исраф кылып койгон болсок, күнөөлөргө батып өз нафсыбызга исраф кылып койгон болсок, мунун баарын өзүң кечиргиниң, бизди күнөөдөн тазалагын деген дуа. Кийинкиси: Роббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Аллахым, биз өзүбүзгө өзү зулум кылып алдык. Өзүбүздүн нафсыларыбызга көп күнөөлөргө батып зулум кылдык. Сенин акыңды толук өтөй албадык. Сен буйруган буйруктарды толук аткара албадык. Биздин күнөөлөрүбүздү кечирбей турган болсоң, бизди ырайымыңа албай турган болсоң, анда биз эртең кыямат күнүндө чоң зыян тартуучулардын катарында болуп калабыз. Чоң бир азапка душар болуп калабыз. Бизди кечире көр деген дуа. Кийинки дуа: Роббана аманна фагфир лана вархамна ва анта хайрур рахимин. Роббубуз, биз сага чындап ыйман келтирдик. Биздин күнөөлөрүбүздү кечир, жана бизди ырайымыңа алгының. Сен эң ырайымдуулардын ырайымдуусуң деген дуа. Кийинки дуа: Роббана гфир лана ли ихванина аллазина сабакуна бил иманин. Аллахым, бизден алдыңкы өткөн ыймандуу мусулман бир туугандарыбыздын күнөөлөрүн кечиргиниң. Вала таджал фи кулубина гилла лиллазина аману роббана иннека рауфур рахим. Биздин жүрөгүбүзгө сага ыйман келтиргендерге жек көрдү салбагының, албетте сен бооркерсиң жана ырайымдуу болгон затсың деген дуа. Андан кийинкиси, урматтуу мусулман бир тууганым: Аллахумма инна асалука я Аллах ахадус самад аллади лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад ан тагфира ли зунуби иннека анта гафурур рахим. Бул дагы дуалардын маанилери жазылган. Ушу дуаларды жаттап, жаттай албай турган болсо, кагазга карап болсо дагы, Рамазан айында көп айтып, жана Рамазан айынан сыртка башка айлар болсо дагы бул дуаларды айтып жүрүшүбүз керек. Кийинки дуа: Аллахумма гфир ли хатиати ва жахли ва исрафи фи амри ва ма анта аламу бихи минни. Аллахумма гфир ли жидди ва хазли ва хатиати ва амди وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت متقدم وأنت متأخر وأنت على كل شيء قدير.
Мына ушул дуаларды дагы жатташыбыз керек. Андан кийинки дуа бул Саидул истихфар деп айтылат. Бул истихфарлардын эң башчысы, эң улуусу, эң чоңу. Мына ушул дуаны дагы, ушул истихфарды дагы биз ар дайым айтып жүрүшүбүз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким эртең менен ушул дуаны айта турган болсо деген, ушул Саидул истихфарды айтып туруп ошол күнү жан бере турган болсо, бул адам фитратта жан берди дейт. Энесинен кандай төрөлгөн болсо, ошондой жан берген дейт. Таухидтин үстүнө жан берет дейт. Күнөөдөн таза болгон абалда жан берет дейт. Бейишке татыктуу болгон абалда жан берет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Саидул истихфарды мактап өткөн. Биз ушул Саидул истихфарды жаттоого аракет кылышыбыз керек. Ар дайым айтып жүрүшүбүз керек. Кыскасы кичинекей истихфарлар бар, астагфируллах деген. Жана ошонун эле дагы узунураак болгон истихфарлар бар. Ошол истихфарлардын катарында мына ушул истихфар, Саидул истихфар деп коет. Ушул дуаны биз жаттоого аракет кылып, ар дайым айтып жүрүшүбүз керек. Бул төмөндөгү: Аллахумма анта робби, ла илаха илля анта халактани, ва ана абдука, ва ана аля ахдика ва адика мастату'ту. А'удhu bika min sharri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya, wa abu bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allah'ım, sen menin Robbumsun. Senden başka Robbu yok. Sen meni jaratkансың. Men senin kulunmun. Men sana berген uadama, men sana berген şartıma kolumdan gelişince atkaram. Күчүм жетишинче ошол нерсени аткарам. Аллахым, мен өзүм жасаган жаман нерселерден сенен коргоо суранамын. Аллахым, сен мага берген неаматтарды мойнума алдым. Неаматтарды сен берип жатасың мага. Вабу биденби, жана жасаган күнөөлөрүмдагы мойнума аламын. Аларды кечиргиниң сенден башка күнөөлөрдү эч ким кечире албайт деген Саидул истихфар болгон истихфар. Муну дагы урматтуу мусулман бир тууганым жаттап алышыбыз керек. Андан кийинки дагы бул дагы өтө улуу истихфарлардын бири. Муну дагы маанисин түшүнүп жаттай турган истихфарлардан, ар дайым тилибиз ушул истихфардан үзүлбөй турган улуу истихфарлардын катарында бул Аллахумма инни заламту нафси зулман катиран. Аллах, мен өз нафсыма өтө чоң зулум кылып алдым. Өтө көп зулум кылдым. Өтө көп күнөөлөргө баттым. Вала ягфиру зунуба илля анта. Күнөөлөрдү сенден башка эч ким кечире албайт. Фагфирли. Мени кечиргениң магфирата мен индик, өзүң астындагы болгон кечиримдүүлүктөн. Вархамни, мен ырайымың алгының, иннака антал гафурур рахим, анткени сен кечиримдүү жана ырайымдуу болгон затсың деген өтө улуу истихфар. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул истихфарды жаттап биз ар дайым айтып жүрүшүбүз керек. Мындан сырткары дагы бул жака бир нече истихфарларды калтырып кетебиз. Ошолорду жаттап окуп Рамазан айында көп айтып жүрүшүбүз керек. Өзгөчө ороз адамдын дуалары кабыл болот. Өзгөчө ооз ачып жаткан учурда кабыл болот. Муну ошондо көп дуа кылышыбыз керек. Өзгөчө кадыр түн кечесинен туш келе турган болсок, муну ошондо дагы ушул истихфарларды көп айтышыбыз керек. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.